Өлкөдө кыз ала качуу учуру токтогон жок. Мындай окуя 2 күн мурун Ош шаарында катталды. Анда 15 жаштагы кызды 4 жаран алып качып бараткан учурда кармалышкан. Шектүүлөр 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кызды 27 жаштагы бала никеге туруу үчүн алып качып, ага 37-36 жаштардагы 3 бала көмөктөшкөн. Ош шаарынын жашоочусу 2007-жылы туулган кызды алып качып бара жаткан жеринен 4 жаран колго түшкөн. Төртөө тең Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Күйөө бала болчу жигит 1995-жылы туулган. Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 172 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. 18-inde убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бүгүн алардын баш коргоо чарасын Ош шаардык соту карайт. Ош шаардык сотунун чечими тууралуу биз кошумча маалымат беребиз. Бул окуя жыл башынан бери Ош шаарында ала качуу жаатында 3-чү факты болуп катталды. 3 кылмыш иши соттун кароосуна жиберилгени айтылды. Кыргызстанда буга чейин ала качуунун айынан кыздын өмүрү кыйылган учурлар бир канча ирет орун алган. Өкүнүчтүүсү өлүм менен коштолгон ала качуулар элге сабак болбой жатат. Муну токтотууда жалпы эл комплекстүү иш алып баруу зарыл дешет. Ошол эле учурда жарандардын, айрым учурда тергөөчү, сот укук коргоочулардын да жоопкерчилиги башкы орунда турат. Коомго болгон жат көрүнүштөр биздин акыркы бир 5 жылдын ар жагында бир топ эле жакшы алгылыктуу иштерге жаратып келгенде, бирок тилекке каршы мына кечээки Ош жергесинде катталган фактта 15 жашар кызды ала качуу бул интернет булактарында тарап кетти. Бул көрүнүш көрсө дагы деле болсо коомдо бар экенин айгилинелеп койду да. Анан ошону да айтам да, баягы жерлерде аялдар кеңештери көбүрөөк иштесе, мектептердеги жана кыздардын арасындагы түшүндүрүү иштери көбүрөөк жүрсө, бул аялдар кеңеши ошол эле маалда университеттердин арасында дагы ошо кыздар комитеттерин, аялдар комитеттерин түзүп, ошо түшүндүрүү иштери жүргүзсө жакшы болот да. Кыргызстанда мындай жабырлануучуларды коргой турган мыйзамдар жетиштүү. Бирок алар көпчүлүк учурларда аткарууга алынбайт дешет адистер. Өлкөдө кыз ала качуу оор кылмыш болуп саналат. Мажбурлап никеге тургузуу үчүн адам уурдагандар 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ошондой эле 100 миңден 200 миңге чейин айып пул каралган. Ала качуу жылдан жылга азайып жатат дегенге кошулабыз, бирок ошол эле учурда жанакы кес-кесте чыгып калып атат. Чыгып калып атканда дагы жанакы жаш кыздарды алып качкандар болуп атат, боюга жете элек. Ал эми жаш кыздарга мындай ала качууда Кыргыз Республикасынын ошо мыйзамы бар, кылмыш жаза кодекси, ошол жерде 7 жылдан 10 жылга чейин жаза, баягы эркинен ажыратуу жазасы белгиленген да. Ал эми боюга жеткендерди алып качуу бул 7 жылга чейин, 5 жылдан 7 жылга чейин белгиленген. Ал эми бул кылмыштар оор кылмыштар болуп эсептелгенге байланыштуу ал жерде арыз берүүчүнүн арыз берүүгө келишип кетеби, бул сот жүрө бериш керек, сот жоопко тартылыш керек булар тергөөнүн жыйынтыгы боюнча. Анан баягы коомдо бүгүнкү күндө дагы эле бул нерсени катуу көзөмөлгө алып, баягы ала качуу азайып кетти деп эле тым койбостон, муну такай көзөмөлгө алып туруш керек укук коргоо органдары. Өз алдынча иликтөөлөр жаңы үй бүлөлөрдүн 20% ала качуунун негизинде курулуп жатканын, кыз ала качууга дуушар болгондор милицияга сейри кайрыларын көрсөткөн. Ички иштер министрлиги кыз ала качуу салт эмес, кылмыш экенин жана мыйзам жүзүндө жоопкерчилик каралганын эскертип, бул темада видеоролик да тарткан. Ички иштер министрлиги жарандарды кыз ала качуу жана никеге мажбурлап тургузган окуяларга кайдыгер мамиле кылбай милицияга кабарлоону суранып келет. Бирок иш сотко өткөн учурда эл талап кылгандай мыйзамга ылайык татыктуу жаза берилбей каларын коомчулук баса белгилеп жүрөт. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.